Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү сабакты биз атайын кожойкелерге арнайлы деп чечтик. Андыктан кожойкелер үйдө тамак жасаганда сөзсүз түрүндө алжапкыч жана кол каптардын түрлөрүнү ашканада колдонушат. Биз бүгүнкү сабакта алжапкыч менен кол каптардын бычканды жана тиккенди үйрөнөбүз. Анда эмесе алжапкыч менен кол каптардын деталдарыны өзүбүз эле бычып алсак болот. Ар түрдүү формада. Бүгүн кол каптын түрү бизде жүрөк формасында болот. Бул чоң деталы, ошондой эле эки кичинекей деталы. Сиздер көрүп тургандай үлгүдөгү кол каптын түрүн тигебиз. Ошондой эле кадимкидей жөнөкөй кол кап. Бул деле бизди ысык казан, идиш аяктарды кармаганда ысыктан, коопсуздуктан коргойт колубузду. Ал эми эң негизги бизде алжапкыч. Ушундай лекаланы үйдө деле өз колубуз менен жасап, денебиздин узундугуну өлчөп алабыз. Чөнтөктөрдүн ордун белгилеп алабыз. Бизде эки чөнтөк болот. Ошондой эле боону акырында өзгөчө бычып алабыз. Ашканада бул буюмдар алжапкыч менен кол кап сөзсүз түрдө пахтадан жасалган кездемеден даярдоо зарыл. Себеби ысык пахта ысыкты аз өткөрөт. Ошондой эле бизге ортосунда аралыгына кое турган калың материалдар керек. Бул кийиз болушу мүмкүн. Ошондой эле жылуу, ушул сыяктуу калган эски буюмдардан кесип колдонсок деле болот. Же болбосо пахтадан жасалган жөнөкөй мындай кездемелерди ортосуна кабаттап коюп тигебиз. Ысык өткөрбөш үчүн ошондой эле колубузду сактап калат. Кездемени бетме бет бүктөп коюп алабыз даярдап. Кездемени бүктөп алдык. Бүгүшүнө лекаланын ортоңку бүгүлө турган чекесине коюп, ийнелер менен кадап бекитип алабыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай эле биз кездеменин бүгүлгөн жерине боштук калтырган жокпуз. Калган тигиштерине 1 сантиметрден боштук калтырып чыгабыз. Чөнтөктөрүндө бизде эки деталь болот. Чөнтөгүнү бош жерине коюп, колду сала турган тарабынан 2 сантиметр калтырабыз. Себеби ал жактан биз 2 сантиметр бүккөнгө калтырып, ички тарапка бүгүп иштеп чыгабыз чөнтөктү. Ал эми тигиштерине 1 сантиметрден 1 сантиметр тиккенде ич тарапка карап бүгүп тигебиз. Чөнтөктү өзүбүздүн колубуздун эле размери менен бычып алабыз. Каалаган формада эми бычабыз. Эки сантиметр чөнтөккө кол сала турган тарабыны белгилеп алабыз.
Ошондой эле чөнтөк, 2 чөнтөө болот бизде. Бир чөнтөктү экинчи жагына дагы түшүрүп алабыз. Ийнелердин жардамы менен да түшүрсөк болот. 4 бурчунан ийнелердин жардамы менен түшүрүп алдык. Биз чөнтөктү бет жагына тигебиз, ошондуктан бет жагына да белгилерди коюп алсак жакшы болот. Жапкычтын боону биз каалагандай узундукта жасай алабыз. Себеби ал боону биз өзүбүз өз каалагандай узундугуну, кыскалыгыны башкарып, тартып, байлап же бош калтырышыбыз мүмкүн. Биздин денебиздин түзүлүшүнө карата ал жапкычты өзүбүздүн өлчөмүбүз менен өлчөп, узундугуну 1 метрдей калтырсак болот. Кездеменин узундугу 1 метр болот. Кеңдиги биз 2 бүктөп тигебиз. Кеңдигини өзүбүз каалагандай 2 сантиметр, 3 сантиметр, ал эми турасыны 2 сантиметр же болбосо 1,5 3 сантиметр жасасак болот. Тигишке 1 сантиметр боштук калтырабыз. Ошондо биз турасыны даяр кезинде бизде 2 сантиметр болсо, биз 2 бүктөп коюп 8 сантиметрден 2 буу бычып алабыз. Боолору даяр. Мындай тигилет. Арт жагынан байлаганга дагы бизде калтырганбыз. Ал эми кол каптарды биз жүрөк формасында бычабыз. Ошондой эле жөнөкөй кол капты. Жөнөкөй кол кап бизде 4 деталь болот. Ички катмары, ошондой эле сырткы. Ал эми жүрөк бизде кичинекей деталдары дагы 2 деталь сол жагындан, 2 деталь оң жагындан, ошондой эле жүрөктүн өзүндө эле 2 деталь коюп бычып алабыз. Биз кездемени 2 кабаттап коюп алып, бар деталдарды түшүрүп алабыз. Кол капка көк түстөгү кездемени колдонсок болот. Ошондой эле бир тарабыны кызыл, бир тарабыны көк жасасак болот. Ал эми өзүңүздөр жаккан түстө кездемени тандап, жаккан бөлүктөрүнү өзүңүздөр каалагандай түстө бычасыздар. Кол капка боштук калтырса болот. Колуңуздун ченеп туруп, размеринде туурулап, кол чоң болсо боштук калтырабыз. Сас болсо боштук калтырбай тиксек, бул кол кап биздин колубуздун размеринде даяр кезинде туура келет.
Биз колкаптын деталдарын коюп бичип алдык. Бир тарабы көк түстө, экинчи тарабы бизде мындай кызыл түстө болот. Ошондой эле колкапты ич тарабыны көк түстө же болбосо кызыл түстө жасасак болот. Ал эми жогоруда айтып кеткендей эле биздин колду ысыктан сакташ үчүн биз арасына мындай калың кездемеден же болбосо эски буюмдан, керек эмес буюмдардан ушундай бир катар арасына коюп бичип алабыз. Ошондо бизде сырткы кабат, ошондо ортоңку кабат калың болот, ички кабатыдан өзү ички кабат менен сырткы кабаты окшош болот, а ортоңку кабатыны башка калың материалдан бичип алабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн сабакта ашканада колдонуучу алжапкыч менен колкаптын эки түрүн бычканды үйрөндүк. Ал эми кийинки сабакта алжапкычты жана колкаптарды тиккенди үйрөнөбүз. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.